Assalamu alaikum, hurmatly telegörүүчүлөр. Эфирде Ободо Орозо телеберүүсү, аны мен Сакы Садыков алып барамын. Hurmatly telegörүүчүлөр, бүгүн биз пайгамбарлар, сахабалар, алардын өмүр баяндары тууралуу сөз кылабыз. Бүгүнкү биздин коногубуз Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгынын үгүт насаат бөлүмүнүн адиси Султаналы Ажы Капыров. Султаналы Ажы, куш келипсиз бизге. Assalamu alaikum. Султаналы Ажы, дегеле пайгамбарлар деген кимдер? Пайгамбарлык деген эмне? Ушунан сөзүбүздү баштасак. Рахмат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах. Ассалату вассаламу аля расулиллах. Амма бад. Албетте сөзүмдүн башында сиздерге ыраазычылык, Алла ыраазы болсун. Жалпы ушу жамаатыңыздар менен куттуу Рамазан айында жалпы кыргызстандыктарга, эл журтубузга, мусулмандарга ушу исламдын, динибиздин асыл баалуулуктарын жеткирүүгө көп салымыңыздарды кошуп атасыздар. Алла ыраазы болсун. Рахмат. Ошондой эле жалпы мусулмандардын бул ыйык айларда кылып аткан ибадаттарыбызды, кармап жаткан орозолорубузду, берип жаткан фитир садакаттарыбызды, зекеттерибизди Алла Таалам өзү кабыл кылган болсун. Ушу биз сөз кылып аткан исламды, динди, мусулман экендигини аныктап берген, ошого себепчи болгон, ошого элчи болгон ошол пайгамбарлар. Бүгүн ошо пайгамбарлар жөнүндө сөз кылуу аябай жагымдуу жана ылайыктуу маселе болуп турат. Албетте пайгамбар дегенде эң биринчиден биз ошо Адам алейхиссаламды түшүнөбүз. Себеби пайгамбарлардын алгачкысы, эң биринчи пайгамбар жалпы адамзаттын атасы болгон Адам алейхиссалам биринчи пайгамбар болгон. Адам алейхиссаламдын жаралуусунда Аллах субханаху ва таала периштелерге кайрылып: "Эй менин периштелерим, мен жер жүзүнө жашоочу өзүмдүн халифамды жаратам, инсанды, адамды жаратам" деп периштелерге Аллах кайрылганда, ошондо периштелер айткан. Бул Кур'ан аяттары менен далилденген нерсе. Эй Аллахым, сен адамды жаратсаң, алар жер жүзүндө бир бузукучулук, жаман иштерди кылып, кан төгүүлөрдү кылып, сага күнөөкөр болуп, күнөө иштерди жасап коюшу мүмкүн. Андан көрө сен адамды жаратпай эле койбойсуңбу? Андан көрө биз сага ар дайым сени зикир кылып туруучуларбыз, сени эстеп туруучуларбыз деп периштелер кайрылганда, ошондо Аллах субханаху ва таала силер билген, мен билгенди силер билбейсиңер деп ошо өзү ирада кылып, өзү каалоо кылып жер жүзүнө адамды жараткан. Албетте бул адамды жер жүзүнө жаратыштан максат эмне эле? Максат бул инсаният сыноо үчүн жаралган. Аллах субханаху ва таала өзүнүн Кур'ан аяттарында айтат: "Астагфиру биллах, аллази халакал маута вал хаята лияблуакум айюкум ахсану амала." Аллах субханаху ва таала бул дүйнө жашоосун жана акырет жашоосун жаратты. Эмне үчүн? Лияблуакум айюкум ахсану амала. Силерди сыноо үчүн жаратты. Эмне, кандай сыноо? Айюкум ахсану амала, силердин кайсыларыңар кандай жакшы амалдарды же кандай жаман амалдарды жасайсыңар, ошону сыноо үчүн Аллах Таала бул дүйнө жашоосун жана акырет жашоосун жаратты деп Кур'анда айтат. Ошол бизге далил болот, жыйынтык чыгат. Инсанияттын бул дүйнөдө жашоосу бул сыноо экен. Сыноодо жүрөт экенбиз. Эми ошол сыноо дүйнөсүндө туура жол менен туура эмес жолду ажыратып көрсөтүүчү бир багыт болуш керек. Ошол багытты Аллах субханаху ва таала инсаниятка пайгамбарлар аркылуу бизге ошол багытты берди. Бул багыт мына Таврот, Инжил, Забур, Кур'ан, Аллахтан түшкөн китептер аркылуу, мындан тышкары дагы 100 сахифа түшкөн, 100 барак башка пайгамбарларга түшкөн. Ал эми 4 китеп түшкөн.
ошолордун келиши ошо инсанияттын туура багытын көрсөтүү болгон. Ошол келген багыттарды туура пайдаланып, өзүнүн жашоосунда аткарып жашоо же ага тескери жашоо. Ошол сыноону Аллах Таала биз үчүн берген. Ал эми пайгамбар деген сөз өзү эмне? Пайгамбар деген сөз бул фарс тилинен алынып, кабар жеткирүүчү деген маанини билдирет. Муну араб тилинен наби дейилет. Же болбосо элчи дей турган болсок, араб тилинде расул дейилет. Ал эми бизде бул коомчулукка ушинтип мындай орун таап калган. Биздин жалпы коомчулукта мусулмандардын арасынан пайгамбар деп эле түшүнөбүз. Бирок негизги сөздүк бул фарс тилинен алынган сөздүк болуп эсептелет. Элчи же кабар жеткирүүчү деген маанини билдирет. Адам алейхиссаламдан тартып бүгүнкү күнгө чейин биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссаламга чейин 124 000 пайгамбар өткөн деп айтылат. Ал эми биздин ыйык китебибиз болгон Куран аяттарында ошолордун 25-нин атыны Аллах Таала өз каламы менен, өзүнүн сөзү менен тастыктап өткөн. Ошо 25 пайгамбарды Курандан аттарын зикир кылып өткөн. Ошолордун эң акыркысы мына биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам болуп эсептелет. Ал эми жокоруда биз айтып өткөн 4 китеп жана 100 барак жөнүндө сөз кылчу болсок, албетте бул 4 китеп Забур, Таврат, Инжил, анан кийин Куран. Бул китептер дагы бул биздин пайгамбарыбызга чейинки пайгамбарларга, мисалы үчүн Иса алейхиссаламга, Муса алейхиссаламга, ошо пайгамбарларга түшкөн. Бул китептер дагы ошо Аллах тараптан түшкөн. Бул китептер дагы биздин жаратуучубуздун бизге жокоруда айтып өткөндөй, бизге көрсөткөн багыты, биздин жашообузга көрсөткөн багыты болгон. Ал айтылган 4 китепте өкүмдөр да болгон. Жашоодогу бардык маселелерди ичиге камтыган китептер болгон. Ал эми 100 барак жөнүндө айтылган болсо, 100 сахифа дагы түшкөн да башка пайгамбарларга, мисалы үчүн Шиса алейхиссаламга 50 барак түшкөн деп айтылат. Дагы бир пайгамбарга 30 барак түшкөн, дагы бир өзүнө 10 барак түшкөн. Ал барактарда бул инсанияттын жашоосу, өкүмдөр толук камтылган эмес. Ал барактарда болсо адеп ахлактык маселелер, адеп ахлактык инсандын мындай маданий жашоосуна багытталган маселелер камтылган барактар түшкөн. Ал эми кийинки түшкөн китептерде биз жокоруда айткандай инсанияттын толук жашоосун камтыган, ошонун ичинде эле өкүмдөрдү ала түшкөн. Биз мусулмандар албетте ошол түшкөн 100 баракка дагы биздин пайгамбарыбыздан мурда келген пайгамбарларга түшкөн китептерге дагы ыйман келтирип, чындыгында ошол китептер түшкөн пайгамбарларга келген Аллахтан болгон вахий деп ишениш бизге важип болуп эсептелет. Жана ошого ишенүү бул биздин мусулманчылыгыбыздын бир парзы дагы болуп эсептелет. Пайгамбарлар экиге бөлүнөт деп айтат да. Бирөө китеп берилген, түшүрүлгөндө жана китеп түшүрүлбөгөн пайгамбарлар. Ушулардын айырмасы, ушулардын аткарган кызматтарында, элчиликтеринде айырма кандай? Ооба. Ошо биз айтып өткөндөй, наби дейилет, анан расул дейилет. Ошо кээ бир пайгамбарларга, атайын китеп түшүрүлгөн пайгамбарларга, аларга наби дагы, расул дагы деп айтылат. Кабар жеткирүүчү дагы, элчи дагы деп айтылат. Ал эми китеп түшпөгөн пайгамбарларга, аларга жалаң эле расул деп эле айтылат. Алар элчи, Аллахтын элчиси гана. Аларга кабар келген жок. Пайгамбарлык, мисалы үчүн жокоруда биз айттык, пайгамбар деген пиомовар. Фарс тилинен которгондо кабар жеткирүүчү.
ошо кабар жеткирүү маселеси аларга келген эмес. Бирок элчилик маселеси келген, расулдук маселеси келген да. Ал эми 4 китеп ошол расул эмненин негизинде жүргүзүшкөн баягы өздөрүнүн дааваттарын деп. Маселен, биздин пайгамбарларыбыз китеп түшүрүлгөндөр ошол Кур'ан-ы Каримдин негизинде, Инжилдин негизинде, маселен. Аларга Аллахтын вахийси аркылуу, Аллахтын вахийси аркылуу түздөн түз алардын көңүлүнө салып, аларга Аллах Таала ошол аркылуу адеп ахлактык. Биз жогоруда айткандай, жана варақ түшкөндөр деле берки пайгамбарлардан айырмаланат да. Аларга алардын көңүлүнө Аллах салып, Аллахтын вахийси аркылуу гана алар динге эмгектенген. Ал эми барак түшкөн, 100 барак түшкөн пайгамбарлар болсо, аларга китеп, толук китеп келген эмес, бирок сахифа түшкөн деп айтылат. Ал сахифалардагы адеп ахлактык, маданий жашоодо гана камтыган маселелер болгон. Ал эми кийинки 4 китепте болсо, бул наби дагы, расул дагы деп айткандарыбызга, алар бүт жашоодун бардык тартиптерин, кээ бир жерлердеги буйруктар, эскертүүлөрдү камтыган китептер болгон. Анын ичинде дагы Инжил менен Забур китептери, Курандан башкалары пайгамбарларга бир түшкөн эле түшкөн деп айтылат. Ал эми Куран аяттары болсо, бул үзүлүп пайгамбарыбызга эгер Куран, Забур түшкөндөй же Инжил түшкөндөй бир эле жолу түшкөндө, пайгамбарыбыз муну көтөрө алмак эмес дейт да. Себеби бул бир себеби бул акыркы китеп жана акыркы пайгамбар. Бул акыркы китеп толук бойдон толукталып түштү. Бул кыяматка чейинги кете турган, кыяматка чейин жете турган мусулмандардын багыттоочу китеби болду. Ошон үчүн Аллах Таала пайгамбарыбызга муну бир түшкөндө түшкөн жок. Ошон үчүн Куранда дагы мына Кадыр сүрөсүндө инна анзалнаху фи лейлатил кадр дейт да. Албетте биз Куранды түшүрүп баштадык дейт. Кадыр кечесинде дейт. Бул Куран толук Куран түштү Кадыр кечесинде дегенди билдирбейт да. Курандын, мисалы үчүн мына Икра сүрөсү эң башкы аяттары ошо Лейлатул Кадыр кечесинде түштү. Анан кийин дагы пайгамбарыбыздын ошол убактагы жашоосу, динди таркатуусу, элге исламды жеткирүүсү, ошол эле учурдагы исламга каршылык болгон учурдагы согуштардагы мушриктер менен болгон тирешүүдө пайгамбарыбызга вахий келип, ошонун негизинде дагы аяттар түшкөн. Ошондой эле мушриктер менен болгон кээ бир амалдарда пайгамбарыбыз ойлонуп, эми кандай кылсам экен деп турган убакта, ошол маселени кантип чечиш маселесиндеги аяттар дагы түшкөн. Ошентип отуруп, үзүлүп отуруп, пайгамбарыбыздын ошол жашоосунда бир канча жыл убакыттын ичинде Куран үзүлүп назыл болуп пайгамбарыбызга жеткен. Эми ушул Адам алейхисаламдан биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга чейинки пайгамбарларды 124 000 дедиңиз. Но бизде Кур'ан-ы Каримде аты аталган пайгамбарлар бизге жакыныраактарбы же ар кандай, ар учурдагы этикатта. Албетте бул этикатта биз ошо өткөн пайгамбарлардын бардыгыны чыныгы Аллахтан келген пайгамбар деп этикат кылып, этикат деген ишеним. Ишеним көрсөтүп, ошолордун бардыгыны жүрөгүбүзгө бирдей эле тутабыз. Ошо 124 000 себеби биздин заманга чейин канча доорлор өткөн да. Ошончо доорлордо ушунча пайгамбарлар түшкөн экен деп ишенимде алардын бардыгына бирдей ишеним кылабыз. Пайгамбарыбызга кандай ишенсек, кандай этикат кылсак, калган пайгамбарларга дагы ошондой этикат кылабыз. Чындыгында Аллах тараптан вахий келип, бул кишилер пайгамбар болгон. Жана ошол китептерге дагы Инжил, Забур, Таврат китептери дагы Аллахтан келген деп ишенебиз. Анан коомчулукта кээ бир учурда Инжил десе, бул христиандардыкы, бул Исага келген китеп бул деп мындай көңүл сыртыда кабыл алган учурлар болот да. Туура
Ал андай маселе дагы жаралышка шарт бар, себеп бар. Себеби Инжилде бул алымча кошумчаланып кеткен кийинки инсандардын, адамдардын ирадасыга, каалоосуга байланыштуу кээ бир жерлерине өздөрүнө ылайыкташтырып мынтип өзгөртүү толуктоолорду киргизе берген деген маселе бар дагы. Ошого кичине салкындыраак мамиле болуп калат да. А негизги түпкү нуска Инжилде ага биз эч кандай шек келтире албайбыз. Ал Аллахтан түшкөн китеп болуп эсептелет. Жакында бир Израиль элин ошо окумушту, израилдик окумушту, өзү ошол еврей, ошол окумушту айтты. Ушул адам баштап акыркы пайгамбарыбызга чейинки пайгамбарлардын баардыгы мусулман болгон. Муну талаша турган эч кандай негиз жок. Ошондуктан баягы бул жерде маселени айтып атат. Азыркы ошо Израилде жер талаштары боюнча да айтып атат да, мусулмандарды ал жерден кууп чыгуу же түртүп ал мындай баскынчылык сыяктуураак болуп калат, туура эмес болуп калат дегендей. Ооба, ал чындык. Биз дагы ошону айтып атабыз. Ошо Адам алейхиссаламдан тартып Мухаммед алейхиссаламга чейинки ошо биз айтып аткан 124 миң пайгамбардын бардыгы ошо Аллахтын динин жеткирген. Мусулманчылыкты, исламды жеткирген. Анан неге эми мынча көп, же болбосо неге мынча китептер дагы көп? Жеткирсе бир эле китеп менен эле жеткирип койбой беле, же бир эле пайгамбар менен жеткирип койбой беле деген дагы ойлор келет да. Себеби мунун себеби мында. Заман өткөн сайын адамдардын арасында ошол китепке болгон ишеним, ошол китепке болгон амал, ошодо айтылган багыттарга болгон кыймыл аракет азайып, өзүнүн күчүн жоготуп, же болбосо учур өткөн сайын ал китептеги кээ бир маалыматтар, кээ бир буйруктар өзүнүн күчүн жоготкон учурлар болгон да. Мисалы үчүн бир пайгамбар менен экинчи пайгамбардын ортосунда бир топ жылдар өтөт. Бул 2 жылдан кийин же 5 жылдан кийин эле жаңы пайгамбар келген эмес. Бир пайгамбарга мисалы үчүн бир китеп түшүп, ошону жеткирүү, ошо өзүнүн коомуна жеткирип, ал коом ага амал кылып, бир канча жыл жүрүп, анан ошол коом качан бир залалатка, туура эмес жолго кадам таштап, адашуу жолуна кадам таштап бараткан учурда дагы жаңы пайгамбар келип, өткөн пайгамбардын эле осуяттарын, Аллахтан келген вахийлерин тастыктап, жана ого кошумча дагы бир жаңы дагы буйруктарды алып келүүсү менен жаңы пайгамбар келип, ал дагы өзүнүн коомуна ошону жеткирүү менен алектенген да. Ошентип отуруп, мисалы үчүн мына биздин пайгамбарыбыз келгенге чейин мына Инжилге мусулмандар амал кылышкан да. Анан Куран менен Инжилди карасаң экөө бирдей эле, көп жери окшоштуктары бар деп мына ошону окуп чыккан кишилер көп айтышат да. Жок, ал турган эле сөз. Куран дагы, Инжил дагы Аллахтан келген китеп. Пайгамбарыбыздын да айтканы бар го. Канча сүрөгө чейин мага келди, андан мурдакы. Ооба. Бул Куран дагы ошо өткөн китептерди дагы толуктап, дагы кээ бир ачылбаган жерлерин дагы ачыктап, кошумча алымча бул колдоо болбоду, инсаниятта болбоду, Аллах тараптан болду. Аллах Таала ошо Куранды толук кылып, башка кыяматка чейин эч кандай китепке, эч кандай пайгамбарга муктаждык болбой турган деңгээлде кылып, акыркы китеп кылып, ошол Куран аяттарыны биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз акыркы пайгамбарга түшүрдү да. Эми пайгамбарлардын жашоосу абдан эле оор болгонун көрөбүз да. Аларга, маселен, адамдарга жөнөкөй адам чыдабай турган сыноолор келген. Эмне себептен ушундай болгон? Аллах Тааланын эң сүйүктүү пенделери болсо, аларга анчалык чоң сыноону Аллах Таала берген деген сурат болот. Албетте, биринчиден бул Аллахтын тагдыры. Анан экинчиден ар бир коом өзү жашап атып, анан өзү кээ бир акылый дейбиз, өзүнүн акылы менен, сезими менен бир нерселерге ынанып жашап жаткан учурда, анан арадан эле бирөө чыгып туруп, мен туура жол, мен алып келдим, мени Аллах жөнөттү деп бирөө чыкса, биринчиден ага ишенбөөчүлүк пайда болот.
Экинчиден кызганыч пайда болот. Эмне үчүн сен чыгасың, мен чыкпаймын, же болбосо эмне үчүн ал уруудан чыгат, биздин уруудан чыкпайт, ал кабилядан чыгат, бул кабилядан чыкпайт деген сезимдер, же болбосо биздин ата бабабыздан бери тутунуп келаткан мына буттарга, санамдарга турса, биз буга сыйынып атсак эми бул жаңы кудай таап келиптир деген бир көрө албастыктар чыгат. Ушундай маселелерден улам анан пайгамбарларга ар кандай сыноолор болгон да. Ошо келген вахийни, келген нерсени эл 100% түз кабыл алган эмес да. Анын ичинде кабыл алгандары ошо пайгамбардын жардамчылары болгон да. Кабыл албагандар ошону жокко чыгарабыз, бул алдап атат элди, элдин башын айлантырып атат, же бул өзү мындай башы айланып калган киши болуп калыптыр деген сөздөр менен пайгамбарларды акараттап, аларга каршылык көрсөтүү өзү мушриктер менен салгылашуунун негизги түпкү себеби ушуда болгон да. Ошо биздин ата бабабыздан келаткан динди жокко чыгарып атат. Эми алардыкы бирок алардыкы дин деле болгон эмес да, диндик эмеден чыгып кетип өздөрүнчө бир жанагындай буттарга сыйына баштаган мезгил болуп калган. Ооба. Чектен чыгып бузукулукка, Кудайга эмес, бир өздөрүнүн сезиминен пайда болгон нерселерге сыйынып кеткен учурда, бирок анын сезими да ошол туура болуп аткан да. Анан Алла Таала аларга ырайым кылып пайгамбар жөнөтүп, ал пайгамбар акыйкатты айтып атса, алар аны кабыл алгысы келбейт. Себеби сезимге ошол отуруп калган. Кээ бир учурларда ушу жакынкы жылдарда деле бар эди ушул нерсе, айыл жерлеринде, айрыкча түштүктө болсо керек. Ол айт күндөрү, арапа күндөрү пактаны майлап от жагып коет. Кемпирлер ушундай кылчу. Мен эми жакын арада көрбөй калдым, бирок 10 жылдан өйдө убакыттарда кары кемпирлер арапа күндөрү же болбосо пайшемби күнү, четверг күнү кечинде, шам убактарында пактаны майлап от жагып, ушундай неме кылып койчу да, ушундай бир мындай сыйынуунун бир немесини көрсөтчү. Аны ал убакта биз түшүнгөн эмеспиз да. Азыр көрсө, ошол деле ошо шаманизмден калган. Ошол саркындысы да. Ошонун саркындыларыдан акырын жашап аткандары дагы деле болуп келген да. Эми Кудайга шүгүр, азыркы күндө андайлар жок болуп калды го, бирок ушундайлар болгон да. Эми сонтаксыр бул мына Нух пайгамбар Адам алейхисаламдан кийинки адамзатка жиберилген экинчи пайгамбар деп аталат экен. Анан ошол пайгамбарлардын негизги милдети Алланын сөзүн жеткирүү болсо, анда ушул Нух пайгамбарды өтө көп угушкан эмес экен, мындайча айткандачы, дааватына. Мына ушул биздин пайгамбарыбыз деле абдан көп даават кылган, өтө көп каршылыктарга дуушар болгон. Негизи пайгамбардын милдети кандай? Албетте Нух пайгамбардын убагындагы коомдагын чындыгында жеңилдик менен динге же ошо пайгамбардын пайгамбарлыгыны таанууга аракет кылган эмес. Көп каршылыктар болгон. Ал көп трагедияга айланды жыйынтыгы барып. Ошондой эле биздин пайгамбарыбыз деле бул исламды, бул ыйык баалуулукту мына сиз бизге чейинге жетикпегенге чейин бир топ азаптарды көрдү. Ат көтөрө алгыс деп кыргызда айтып коет да, мындай балагат менен айтканда. Инсан көтөрө алгыс көптөгөн кыйынчылыктарды көрдү. Канча каршылыктарды көрдү, канча азаптарды көрдү. Керек болсо неменин ичек чабагын апарып башына куйган күндөр болду. Жолуна тикенектерди чачкан күндөр болду. Кыскасы, ошол каршылыктарга дагы чыдап, себеби ал Аллахтан келген пайгамбар эле. Ошончолук каршылык, ошончолук душмандык, ошончолук азап берип атканда дагы пайгамбарыбыз аларга каршы бир акарат, аларга каршы бир катуу сөз айткан жок. Бардыгын Аллахка тагана таштап,
өзүнүн сабырдуулугу менен исламды жеткиргенге аракет кылды да. Анын арасында бир эле пайгамбарларга эмес, пайгамбарларды эртерээк таанып, эртерээк ыйман келтирип, ага жан жолдош болгондорго дагы, сахабаларга мисалы үчүн биздин пайгамбарыбыздын учурунда сахабаларга деген канча кордуктарды, канча кыйынчылыктарды көрсөтүштү. Мына бир эле мисал, пайгамбарыбыз пайгамбарлык даражасы келгенден кийин Ауф ибн Малик деген сахаба эң биринчилерден болуп ошо исламды кабыл алган сахабалардын бирөөсү да. Ауф ибн Малик исламга, пайгамбарга ыйман келтирип, исламга кызмат кылып атканда, ошону көрө албастан мушриктер анын баласын урдап кетишет. Заид деген баласы болот. Аны урдап алып барып зынданга ташашат. Бул мына пайгамбарга эмес, пайгамбардын сахабасына көрө албастык жана каршылык ушунчалык деңгээлде. Ошо Ауф ибн Маликтин баласы Заидти зынданга барып таштайт. Заид 3 күн жоголот. Ата-энеси кабары жок. Каякта экени белгисиз. Анан ушундай кабар келет, муну мушриктер апарып зынданга ташташты деп. Анан пайгамбарыбызга барып Ауф ибн Малик болгон окуяны айтат. Ушинтип менин балам 3 күндөн бери жок болуп атат, Заид. Жыйынтыгында мага кабар келди, мушриктер апарып зынданга ташташыптыр. Эмне чара көрөйүн? Мушриктерге каршы мен күрөшкө чыгайынбы, урушка чыгайынбы, согушка чыгайынбы? Эмне кылайын? Деп пайгамбарыбызга айтканда, пайгамбарыбыз ойлонуп калды. Эмне дешин билбей калды. Ошол учурда пайгамбарыбызга дагы вахий келди. Мына Куран үзүлүп келген, түшкөн дегенге дагы бир далил да. Ошо сабабы нузул, аяттардын келишиге бир окуя себеп болуп, анан кийин аяттар түшкөн да. Ошондо пайгамбарыбыз эми баласыдан айрылып түнү менен уктабай аткан ата-эненин абалы оор да. Аларга боору ооруп, анда мушриктерге каршы урушка чыккыла, күрөшкө чыккыла, согушка чыккыла десе, дагы кандай болот деп ойлонуп калганда, Аллах Тааладан аят келди. Ва ма яттакиллаха яж'ал лаху махража ва ярзуқу мин хайсу ла яхтасиб деп. Ушул аят келди. Кайсы бир адам Аллахтан корккон болсо, Аллах Таала аны ар кандай кыйынчылыктардан чыгарып коет. Ар кандай оор абалдан чыгарып коет. Аллахтан корккон болсо. Ва ярзуқу мин хайсу ла яхтасиб, жана ал өзү эмгектенбеген, кесиптенбеген жерден ага рызкы дагы жеткирип коет. Бир эле нерсе, ва ма яттакиллаха, ким Аллахтан чындап корккон болсо, Аллахка таква кылган болсо, ушундай болот деп пайгамбарыбызга ушул аят келди. Анан кийин Ауф ибн Маликке айтты. Сен кыжалат болбо. Аллахтан коркуп, Аллахтын жолунда болуп аткан иште Аллах бизге жардам берет деп Ауф ибн Маликти жөнөттү пайгамбарыбыз. Түнү зынданда жаткан Заид бир окумда мушриктер уктап калган убакта, себеби мушриктер уктап атканда жанагы Заид зындандан качып чыгып, алардын аты төбө, короо ат төбөлөрүнү алдына салып айдап келген эле. Ошол мал мүлк бизге адал болобу, арам болобу? Мушриктердин мал мүлкүнү Заид түндө зындандан качып чыгып алып келди деп, ошондой маселе болгондо дагы жанагы аят ошого далил болду. Ким Аллахтан корккон болсо, Аллах Таала ошо оор кыйынчылыктан чыгарып, жана өзү эмгектенбеген, кесиптенбеген жерден дагы ага рызкы жеткирип коет деп, ошол Заид алып келген мушриктердин мал мүлкүнү пайгамбарыбыз жооп бере албай калган убакта Аллах Тааладан ушул аят келип, ошол мусулмандар үчүн адал болду. Эми бул жерде ошол мусулмандар үчүн малдын адалдыгы дагы маселе болуп атат. Экинчиси ошо биз айтып аткан пайгамбарларга, сахабаларга, керек болсо сахабалардын үй бүлөсүнө дагы ушундай бир кордоочулук, зыян жеткирүү, кыйынчылык учурлар түшкөн да. Менимче баягы согушка тете болсо керек да, согуштан түшкөн олжолорду маселени албоо ошол сыяктуу эле. Ошол аяттан кийин дагы ошо согуштан түшкөн олжолор дагы мусулмандар үчүн адал болгон да. Ошол себеп. Эми ошо биздин пайгамбарыбыздын бир айырмасын сиз кичине айтып өттүңүз. Мына Нух пайгамбар
өзүнүн баягы ошол 950 жылдык дааватыны кабыл албаганын ал турсун аялы да кабыл албай койгондон кийин ошол Аллах Таалага жалынып эми буларды өзүң жазала деп атат. Бирок пайгамбарыбыз эч качан ушул адам пендесине каршы бир аладан жамандык тилеп бата кылган эмес экен да. ооба. Эми пайгамбарлардын ичинен сиз анча мынчаларын өмүр баяндарын айтып өтсөңүз, маселен, Жакып пайгамбар, Исмаил пайгамбар сыяктуу айрымдарынын бир өмүрлөрүн ошол дааваттарында үлгү боло турган нерселерден кичине кеп кылсаңыз. Албетте эми ар бир пайгамбардын ошол өзүнүн жашоосундагы жана пайгамбарлык доорундагы толгон токой тарыхы бар. Себеби ар бир пайгамбар өзүнүн коомуна Аллахтын акыйкатыны жеткирүүгө эмгектенип, ал өзүнчө бир тарых болду. Ошолордун катарында мисалы үчүн мына биздин ибадаттарыбызга дагы, коомубузга дагы жакыныраак мына Ибрахим пайгамбардын тарыхы. Ибрахим пайгамбардын тарыхы бул биздин мынау ажылык ибадаттарыбыздын аткарылышындагы амалдар толук ошо Ибрахим пайгамбардын тарыхына байланыштуу амалдар болуп эсептелет да. Ибрахим пайгамбарга мисалы үчүн ошо вахий келип, өзүңдүн балаңды курбандыкка чал деген акыбалдар келип, ал өзүнүн баласыны Аллахтан болгон буйрук болсо, ошо карылыкка жетип, карылыкта көргөн баласыны дагы ошо курбандыкка чалууга өзүнүн эрки жетип, болбосо өз балаңды өзүң курбандыкка чалуу деген бул такыр акылга туура келбеген нерсе да. Бирок Аллах Таала Ибрахим Халилулла, Ибрахим алейхиссаламды ошондой акыбалдар менен дагы сынап, мына канча жолу бычактатканда дагы ал союлбай, кесилбей, ал бычак курч эмес экен деген маани келсе, аны ташка урса ташты жарып, ушундай акыбалдар болду. Жана ошол Замзам суусунун чыгышы, Сафа Марвага ажылардын Сафадан Марвага, Марвадан Сафага чуркашы, Мина тоосунда турушу, Арафат тоосунда турушу, мына Адам алейхиссалам менен обой энебиздин жолуккан жери ошо Арафат тоосунда жолуккан экен. Эң биринчи бейиштен куулуп чыккандан кийин энди бул жерде шайтандын шары да, шайтандын жамандыгы. Эгер шайтан ошентип биздин эң башкы түпкү ата энебизди азгырбаганда, биз мүмкүн бейиштин ахли болуп, бүгүн экөөбүз бейиште сүйлөшүп отурган болуп калар белек. Бирок ошо шайтандын азгыруусу менен Адам ата обой энебиз ошо жебе деген бейиштеги бактагы ошо буудайды жеп, анан кийин бейиштен чыкты. Ошолордун дагы бири-бири менен учурашуусу ошо Арафат тоосу. Арафат тоосунун ыйыктыгы дагы ошонун бул ислам ааламындагы бийик ордунун табылышы дагы ошолор себеп болуп эсептелет да. Адам алейхиссаламдын тарыхыга барып алта калып атат. Сафа Марвада, Мина тоосунда туруу күндөрү, жанагы шайтанга таш атуу маселелери, ушулар баардыгы Замзам суусунун чыгышы бул Ибрахим пайгамбарга. Мына курбандык чалып атабыз. Курбандык чалуу дагы бул Ибрахим пайгамбардын калган сүннөт болуп эсептелет бизге. Харам мечити дагы. Кандай дейсиз? Харам мечити дагы. Ооба, Харам мечитинин кайрадан түптөлүп, ал жерге Ибрахимдин кадамы коюлган жерлер, Ибрахим пайгамбардын кадамы коюлган жерлер, аны кайтадан түптөп Харам мечитинин Кабатулла болуп калуусунун себебиге дагы ошол кишилердин тарыхыдан бери келаткан нерсе да. Мындайча айтканда, ошо биздин пайгамбарга чейинги өткөн пайгамбарлардын дагы биздин жашообуздагы канчалык бир деңгээлде болсо дагы ошолордун дааватынын, ошолорго келген пайгамбарлык касиеттин канчалык бир деңгээлде болсо дагы бир өздөрүнүн орду бар да. Жанагы биз айткандай, Куран деле толук бойдон жаңы болуп келген жок да. Куран деле ошо өткөн пайгамбарларга өткөн китептерди толуктап жана акыркы китеп болуп келди дегендей. Эми но Исмаил пайгамбар тууралуу айтып берсеңиз, ошол Ибрахим пайгамбардын уулу. Ошонун өмүр баянына кичине айтып берсеңиз. Себеби бул жерде мындай айтам, эмне себептен пайгамбарлардын көпчүлүгү эле
ушул еврейлер мындайча айтканда жүйүттөрдөн чыгып калды дегенде алар кайсы жерден бөлүнөт, Бану Исраил коомуна эмне үчүн көп пайгамбарлар келген деген маселе бар да, анан ошол баягы Ибрахим пайгамбардан кийинки ошо экөөсүнүн ажыраган жери Исмаил пайгамбардан баштап ажырайт. Албетте бул Бани Исраил уруусу булардан ошо пайгамбардын көп чыгышы дагы ошо Бани Исраил, мисалы үчүн мына Муса алейхиссаламдын убагында деле Бани Исраил уруусунда көптөгөн адашуучулуктар көп болгон да. Мисалы үчүн мына Муса алейхиссаламдын тарыхыга кайрылганда деле алар 1 жыл төрөлгөн балдарды толук бойдон өлтүрүп, экинчи жыл төрөлгөн балдарды калтырып, кийинки жыл төрөлгөн балдарды өлтүрүп, ушундай кылабыз деп жанагы залым падышанын ошондой буйругунун негизинде ушундай чечимдер кабыл алынган да. Бул өтө адашуучулук, өтө залалаттык, караңгылыкка алып барган амал болуп эсептелет да. Мисалы үчүн быйылкы жылы төрөлгөн наристелердин баарын өлтүрүп салабыз. А кийинки жылы төрөлгөндөр калат. Андан кийинкилер дагы өлтүрөбүз деп. Муса менен Харун дагы ошол учурларга туура келип, тилекке каршы мына Муса алейхиссалам ошол өлтүрүлө турган жылга туура келген. Анын агасы Харун болсо өлтүрүлбөй турган жылга туура келген. Муса алейхиссалам өлтүрүлө турган жылга туура келип, аны апасы канча жашырып, бекитип Ажар энебиз. Ошондой абалдар менен анан ал ошол замандын залым падышасы болгон Фираундун үй бүлөсүндө кайра дагы тагдырдын таказасы менен ошол жакта дагы чоңоюп калып атпайбы? Жана Ажар энебизге ушундай бир неме келген да, Муса алейхиссаламдын апасына ушул ой келип, баласыны жашырып жүргөн канчалык убакытта, эгер ошонун төрөлгөндүгүнү Фираундун аскерлери билбей эле калганда келип өлтүрмөк да. Бирок жашырып жүрүп, анан оюна ушул нерсе келип, ушул көңүлүнө Алла Таала ушуну салып, бир сандыкка салып, муну деңизге ташташ керек. Ошондо бул аман калат деген ой келип, ошентип таштаган да. Ал неме сандык барып, Фираундун аскерлери ал сандыкты таап алышкан. Ал сандыкты барып ачып көрсөткөндө ушундай бир сулуу келишкен бала болгон. Ошону дагы бардык эле балдарды эмес, ошо Бани Исраилдин балдарынан болгон наристелерди өлтүрүүгө өкүм болгон да. Себеби ошол учурдагы азыр деле бизде бар го мына көз ачыктар. Ошол учурдун бир көз ачыгы алдыны көрө билген бир заты Муса Фираунга айтканда, Бани Исраилден ушундай бир наристе төрөлөт жакынкы жылдарда. Ал ошол сенин падышачылыгыңа зыян жеткирет. Ал дин алып келет. Элдин баары ошого карап, ошонун диниге карап агылып кетет. Сенин падышачылыгың кыйрайт. Ушундай абал болот деп жанагы көз ачык айткандан кийин жанагы залым падыша анан кийин жанагы 1 жыл эмес 1 жыл Бани Исраилден төрөлгөн балдарды өлтүрүүгө өкүм кылган да. Ошентип отуруп мына Муса алейхиссалам дагы ошол тагдырдын таказасы Аллах ошентип пешенесине жазган экен. Фираундун өзүнүн үйүндө чоңоюп атпайбы? Султан Алажы, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Сизге атайын келип ушундай кызыктуу маек куруп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биздин көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Саламатта болуңуздар.